Рискованный. Рискованный? Siz yok açık içine. Он имеет право. Нет, Депутат, он имеет право. Атыңыз кім? Телефонен болды, отырып. Без шума, без ничего. Жоқ, без шума, без гамма керек. Депутат. Два депутата держат. Жоқ, сіздердің нәтижесін отырып. Siz ile geçelim. Tapay turma çıkıyor. Tapay turma. Бир сутка ичинде Кыргызстанда 931 кишиден коронавирус аныкталып, 522 бейтап айыгып чыкты. Бул тууралуу Саламаттык сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрликте билдирди. Билдирмеге караганда, оору жуктургандардын басымдуу бөлүгү Ордо калаада. Бишкек шаарында 435, Ош шаарында 147, Чүй облусунда 129, Ош облусунда 93, Талас облусунда 4, Нарын облусунда 5, Ысык-Көл облусунда 27, Жалал Абад облусунда 50, Баткен облусунда 41 учур катталды. Ушуну менен өлкөдө илдет жуктургандардын жалпы саны 116.546га жетип, анын ичинен 105.932 адам дартты жеңди. Тилекке каршы өткөн суткада коронавирус 8 адамдын өмүрүн алды. Анын ичинен 5 Бишкекте катталса, Чүйдө 2, Ош облусунда 1 адам каза болду. Жалпысынан коронавирустан 1945 бейтап көз жумду. Азыркы тапта 2436 бейтап ооруканаларда дарыланып жатат. Анын ичинен 708 бейтап оор абалда болсо, 93 кишинин абалы өтө оор деп бааланууда. Коронавирус оорусунун күчөшүнө байланыштуу Жалал Абад шаарында бир катар чектөөлөр киргизилди. Мындай чечим Жалал Абад шаардык ыкчам штабынын отурумунда кабыл алынды. Шаардык мэриянын басма сөз кызматы билдиргендей, 1-июлдан тартып Жалал Абад шаарындагы тойканалар ишмердүүлүгүн токтотот. Ошондой эле той аш, эскерүү жана майрамдык иш-чараларды өткөрүүгө да тыюу салынды. Мындан сырткары, менчигинин түрүнө карабастан шаардагы базарлар бир күнгө жабылып, дезинфекциялоо иштери жүргүзүлөт. Ошондой эле бардык мекеме ишканалар, коомдук транспорттор, супермаркет, тамактануучу жайлар бет кап жана антисептик колдонуу менен келген жарандардан да талап кылууга милдеттендирилди. Жогорудагы талаптардын аткарылышын көзөмөлдөө үчүн тынымсыз рейдтер өткөрүлүп, мыйзам чегинде чаралар көрүлүп, айып пул салынат. Ош шаарында коронавирус боюнча кырдаал курчуса чектөөлөр кириши мүмкүн. Бул тууралуу аталган каланын вице-мэри Эмиль Шадыханов айткандыгын муниципалитеттин маалымат кызматы кабарлады. 21-июнда Ош шаарынын мэриясында эпидемиологиялык кырдаалды жөнгө салуу боюнча штабтын кезектеги жыйыны болгон. Учурда Ош шаарындагы абал оор боюнча калууда. Шаардыктарды эл көп чогулган жайлардан алыс болуп турууга чакырабыз. Эгер кырдаал курчуй турган болсо, чектөөлөр кириши мүмкүн. Муниципалдык ишканаларда 65 жаштан жогорку куракта кызматкерлер аралыктан иштөөгө өтөт деген вице-мэр. Ал элди санитардык эрежелерди бекем сактоого чакырды. Бишкекте түнкү клубтар, ресторандар, коомдук тамактануучу жайлар, кафелер, караоке жана барлардын кечки саат 23:00дөн эртең мененки саат 7:00го чейин иштешине тыюу салган чектөө жоюлду. Мындай чечим 21-июнда Бишкектин мэринин милдетин аткаруучу Бактыбек Кудайбергенов ресторан бизнесинин өкүлдөрү менен жолугушууда кабыл алынды. Көңүл ачуучу жана тамактануучу жайлар санитардык эпидемиологиялык эрежелерди сакташы керек жана имараттын жарымына гана баткыдай кардарларды кабыл алышы зарыл. Борбордо коронавируска эпидемиологиялык кырдаал курчуп кеткендиктен 17-июнда айрым чектөөлөр киргизилген болчу. Тейлөө кызматынын өкүлдөрү буга каршы болуп, шаар бийлигине кайрылышкан. Бүгүн 22-июнда Бишкек шаардык сотунда кумтөр иши боюнча камакка алынган мурдагы премьер-министр Өмүрбек Бабановдун баш коргоо чарасын өзгөртүү тууралуу анын адвокатынын арызын карап жатат. Соттун имараттын алдында саясатчынын ондогон тарапташтары чогулду. Бабановдун адвокаты саясатчыны үй камагына чыгаруу тууралуу өтүнүч келтирген. Бабанов 31-майда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетке суракка баргандан кийин кармалган. Жазык кодексинин коррупция беренеси менен айып коюлган мурдагы премьер-министр Бишкектин 1-май райондук сотунун чечими менен 31-июлга чейин камалган.
Кыргыз-Тажик чек арасындагы жаңжалдын айынан кыргыз тарап 1 миллиард 305 миллион сом чыгымга учураган. Бул тууралуу Өзгөчө кырдаалдар министрликтин жарандык коргонуу жана авариялык куткаруучулар башкармалынын жетекчиси Ырысбек Жолдошбаев билдирди. Ал брифингде сүйлөп жатып, чек арадагы жаңжалда 220 объект, 138 үй талкаланганын кабарлады. Материалдык чыгым 1 миллиард 305 миллион сомду түздү, деди подполковник. Эске салсак, 11-майда Баткен облустук ички иштер башкармалынын башчысынын орун басары Марат Хажиматов Лейлек районунун тургундары 1 миллиард 457 миллион 837 миң сом чыгымга учураганын билдирген. Бирок Өзгөчө кырдаалдар министрликтин өкүлү анын берген маалыматы так эмес экенин белгиледи. Москвада мекендешинен 1 миллион рубль акча каражатын опузалап талап кылган шектүүлөрдүн бири кармалды. Бул тууралуу Ички иштер министрликтин маалымат кызматы билдирди. Министрлик ушул жылдын жаз айында Кыргызстандын тургундарынан түзүлгөн уюшкан кылмыштуу топ Москванын аймактык полициясынын бөлүмдөрү тарабынан кармалган. Тагыраагы 5 апрель күнү түндө Москванын көчөлөрүнүн биринде Кыргыз улутундагы 8-9 жаран мекендешин УАЗ үлгүсүндөгү авто унаа менен Токой тарапка алып барышкан. Ээн жерде курал менен коркутуп, миллион рубль акча каражатын талап кылышкан. Аларды ошол жакта өтүп бара жаткан адам байкап калып, укук коргоо органдарына кабарлаган. Полиция опузалап 4 адамды кармаган. Шектүүлөр Жалал Абад жана Чүй областарынын тургундары болуп чыкты. Алардын жанынан тапанча, ок дары, бычак, арматура жана таяктар табылган деп айтылат маалыматта. Кармалгандардын бири 33 жаштагы Жалал Абад облусунун тургуну, уюшкан кылмыштуу топко тиешеси бар экени айтылат. Дагы бир кармалган жаран Нокен районунун 26 жаштагы жашоочусу, ММА мушкери болгон жана Москвадагы белгилүү спорттук клубтардын биринде машыккан. Ошондой эле Сокулуктук жана Базар коргондук 25 жана 24 жаштагы балдар колго түшүрүлгөн. Аталган факт боюнча Россиянын кылмыш жаза кодексинин киши уурдоо жана опузалап талап кылуу беренеси менен иш козголгон. Бүгүн 22-июнь күнү Бишкекте жаңы 50 автобус каттай баштады. Бул тууралуу мэриядан билдирди. Өзбекстанда өндүрүлгөн Isuzu үлгүсүндөгү автобустардын узундугу 6,9 метрге жетет. Эки эшиктүү автобуска 38 киши батат. Анын ичинде 16сы орундукка отуруп барат. Автобустарды алып келип иштетип жаткан Эко-пассажирские перевозки аттуу жеткирүүчү компаниянын маалыматына караганда, жаңы транспорт бир апта бою белек катары шаардыктарды акысыз ташыйт. Бул автобустар дизель майы менен жүргөндүктөн кыска убакыт ичинде алып келинди. Газ менен жүргөн автобустар шаарга 1-июлга чейин жеткирилет. Бардыгы 350 автобус алып келүү пландалып жатат деп айтылат мэриянын билдирүүсүндө. Эске салсак, муниципалитет Япониянын Isuzu үлгүсүндөгү газ менен жүргөн 350 автобусун алып келип иштетүү үчүн Эко-пассажирские перевозки аттуу жеткирүүчү компания менен кызматташуу боюнча меморандумга кол койгон. Кыргызстанга баалуу металлдан жасалган зер буюмдардын импорту өстү. Бул тууралуу Улуттук статистика комитети билдирди. Маалыматка караганда, үстүздөгү жылдын январь-апрель айларында өлкөгө баалуу металлдан жасалган 2 тонна зер буюм киргизилген. Анын баасы 1,7 миллион доллар. Товар жеткирген мамлекеттер төмөнкүлөр: Түркия 1,7 тонна, Кытай 0,2 тонна жана Индия 0,1 тонна. Өткөн жылы ушул эле убакыт аралыгында Кыргызстанга 1,7 тонна зер буюм импорттолгон. Бүгүн 22-июнда Бишкектеги Жеңиш аянтында Улуу Ата мекендик согуштун башталганынын 80 жылдыгына байланыштуу эскерүү иш-чарасы өтөт. Бул тууралуу Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин чек ара кызматы кабарлады. Улуу Ата мекендик согушка Кыргызстандан 360 миңден ашуун адам аттанган. Алардын 114 миңден ашыгы кайтпай калган. 56 миңден көбү дайынсыз жоголгон. Баатырдыгы жана эрдиги үчүн 150 миңден ашуун жоокер жана командирлер орден, медалдар менен сыйланган. 22 жоокер даңк орденинин толук кавалери болгон. 73 жоокерге Советтер Союзунун баатыры деген эң жогорку наам ыйгарылган.